Келіңіз ақсақал, өзіңізді таныштырып. Қонақтар, мен Шекер айылынан тұрғынымын. Шул жерде төрөлгөм, шул жерде өстім. Мына азыр қариялардың қатарына қосылып, ақсақал болып жүрем. Ана бүгінгі іс-шара абдан жақсы болот атат, өз учурунда болот атат. Ашым Жақбеков менің жесіден болот, жесіден. Анан кейін бұл кезден менен коңшулаш, ешіктеш жашадык. Айлы деле коңшу ошол ашкем салган там менен коңшу турабыз. Анан мен ошол жерде ашкемдер шаардан келгенде, тиги болгондо колдорунда суу куюп да жүрдүм, батасын алып да жүрдүм. Анан бул киши сәл элдер айтат, мындай өзүн өйдө кармаган абдан мындай аристократ сыяктуу деп. А бирок тамаша көйлүгү да бар болчу. Биз кара шыйрак болуп көчөнү чаңып жүргөндө мурдубуздан кармап абдан тамаша сөз айтчу эле ошо киши. Анан бул кишинин чыгармасын мен көп окудум. Айрыкча котормосу Стефан Цвейгтин Австрия жазуусунун легендаларын. Эми муну окуганда башыбызга коюп алып окучубуз да. Жанагы Бейтан Шайлдын каты, шахмат новелласы деген, анан бриллиант билерик дегени эми шумдук. Бул жөн эле кара сөз эмес, ыртым эле ушундай. Мына ушундай таланттуу киши болчу бул киши. Эмгекчил болчу. Бизде мугалим болуп иштеди. А кишинин сабагында болуп калдык. Мына сүрөт сабагынан бергенде биз таң калдык ошол убакта. Сүрөт сабагында биз барабанды эле тартып отуруп берчүбүз. Анан а киши жана картиналар менен иштеп, ошолорду айтканда биз таң калдык да. Көрсө сүрөт өз илим экен да, мына ушундай образованный, билимдүү киши болчу. Мына бүгүн эскерип отурабыз. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Эми айыл аны эч убакта унутпайт. Мына ай кели турат бул жерде. Анан эми бираз неме берген экен, орун берген экен. Анан кийин арнаган ырым да бар, аны окуп берейин айлайын. Менде жазуучулар союзунун мүчөсүмүн. Иши кылып, алардын аркасын жок кылбай жазып жүрөбүз. Рахмат. Рахмат, бар болуңуз.